Биз акыры жүрүп отуруп азыр жана талаш жүрүп атпайбы, латын тамгасын өтөлүбү кайсы өтөлү депчи. Анан деген ал экөөнү тең талаштырбай эле өтө турган болсок, биз ошол өзүбүздүн эле байыркы жазууга өтүшүбүз керек. Себеби ошол артыкчылыктар жөнүндө айтып өтүңүзчү. артыкчылыктары биринчиден ошол жазуу биринчиден мындай айтайынчы, жазуу биздики экенин ошондо далилдеген болобуз. Себеби мындай болуп атат да, мен түрктөрдүн фильмдерин көрүп атам, башка дагы бир топ жүргүзүп аткан саясатын көрүп атам, алар баягы болгон жердин баарына тең жазып эметип атышат. Бул биздики дегендей кылыпчы, ишарат берипчи. Анан биз өтүшүбүз керек да, анан ал чын эле биздики биринчиден тарыхтын өзүндө далилденген, айрыкча жана битик жазуусу дегени ошол макул жалпы жазуу болгон деп айтып атышпайбы? Жалпы жазуунун ичинен өзгөчөлөнгөн битик деген стили биздики, ал кыргыздык экени бардык жерде таанылган. Ошону алып туруп, реформалап, азыркы айрым тыбыштарды киргизип туруп, анан өтө турган болсок, биринчиден бул биздики экенин далилдейбиз. Экинчиден, биз бул багытта биринчи кадам таштаган болобуз. Түрктөр талаша албай калат. Анткени алар өтсө же бизди ээрчип өтүш керек болот, же болбосо биздин ал жазуу биздики экенин таанышка туура келип калат. Анан деген мисалы Орусиянын астында кылчактап атышпайбы? Алар биз латын тамгасына өтсөк, ошондо каршы чыгышы мүмкүн. Өзүбүздүн жазууга өтө турган болсок, эч ким каршы чыкпайт буга. Мунун бир чоң принципиалдуу мааниси бар да. Бул артта калгандык, анан деген артка кеткендик деп атпайбы, мисалы көбүч? Эч кандай артка кеткендик эмес. Себеби мисалы Израиль мамлекети 2000 жыл мурунку жазуусунун баарын тең калыбына келтирип туруп күчүнө киргизди. Мисалчы, эмне үчүн алар өзүнүн жазуусунда жазса болот, грузиндер жазса болот, арабтар жазса болот, кытайлар жазса болот, япондор жазса болот, анан кыргызга келгенде эле эмне үчүн болбой калыш керек дейм да. Анан бул биринчиден бул биздин ошондон бери келаткан түптүү эл экенибизди практикалык жагынан далилдейт. Экинчиден бизди өзүбүздүн тарыхый тамырыбыз менен байланыштырат. Үчүнчүдөн жазуу жагынан да бизди көз карандысыз кылат, мындай карап келгенде. Анан төртүнчүдөн муну өткөрүү кыйын деле эмес азыркы компьютер заманындачы. Муну жасап койгон кишилер бар. Жана Нарнаев деген биздин кесиптешибиз бар го, агай. Ошолго бирөө келип, жаңылышпасам бир физик киши болсо керек эле. Ал иштеп чыгып коюптур. Анан азыркы тилчи агайларыбыз бар, алар дагы айтты, биз даярдап койгонбуз дейт. Ал вариант бар, башкача айтканда. Анан эми чынында аны болгону саясий эрк керек. Эгерде мындай бара өткөргүбүз келсе, мына президенттик администрациянын алдына, жогорку кеңештин алдына мисалы жана жазуулар бар го, ошонун эң үстүнө кыргызча жазуусу менен жазып коюш керек. Ошолордун баарын көздү көндүрө бериш керек.